Саламатсыңарбы окуучулар? Мекен таануу сабагынан жаныбарлар адамга эмне берет деген тема менен таанышабыз. Сабактын максаты мал чарбачылыгы кыргыз элинин негизги кесиби экендигин билүү. 4 түлүк мал жана алардан алынган азыктар жөнүндө маалымат алуу менен үй жаныбарларына камкордук керектигин түшүнүү. Кыргыздар Орто Азиядагы эң байыркы элдердин бири. Байыркы баатыр кыргыз элинин ыйык журту асман тиреген касиеттүү ала тоо болот. Эзилтен ала тоого көз арткан душмандар өтө көп болгон. Бирок баатыр эл жодун ала тоону көздүн карегиндей сактаган. Кыргыз эли душман үчүн чеп курган эмес, улуу тоолор өз койнуна алып аман сактап калган. Ошондуктан балдар эсиңерде болсун, ала тоону көздүн карегиндей сактап, бир ташына кыянат кылбоого аракет кылуу керек. Айлананын баары тоолор болгондуктан жашоо тиричиликте ага байланыштуу болгон. Эл негизинен мал чарбачылык менен тиричилик кылышкан. Ата-бабалардын кесибин азыркы убакка чейин кыргыз эли улантып келе жатышат. 4 түлүк малын алдына салып алып, жайлуулуп көчүп конуп жүрүү азыр да улантылууда. 4 түлүк мал кайсылар? Булар төө, жылкы, уй, кой эчки болот. Жылкыга ат адамдын канаты деп өзгөчө маани беришет. Минсе уна, ичсе кымыз, жесе эт, таптап чапса байгеге тундурган күлүк болот. Бейнин сүтүнүн жасалуучу кымыздын дарылык касиети чоң. Азыр курорт зоналарында кымыз менен дарылоо жайлары ачылууда. Кымыз суусундугу дүйнөлүк базарга чыккан. Кой чарбасы Кыргызстанда негизги ролду ээлейт. Уяң жүндүү койлор абдан баалуу. Жүндөрүнөн кездемелер токулат. Көбүнчө мындай койлор түндүктө багылат. Эти абдан даамдуу келет. Чүй таласта бодо мал өстүрүлөт. Алар уйлар жана букалар. Бийик тоолуу райондордо топоз багылат. Топоз абдан баалуу. Сүтү уйдукунан 2 эсе майлуу келет. Топоз карлуу бийик жайыттарда багылат. Кар тээп, оттоп, суук борондон коркпойт. Бир уй, бир үй бүлөнү багат деген сөз бекеринен эмес. Сүтүнөн айран, жуурат, каймак, чалап, сүзмө, курут, быштак жасалат. Малчылардын эмгеги өтө оор, бирок керектүү. Жайында тоют даярдап камдашат. Кыргыз жеринде коён жана балык багууда жакшы жолго киргизилген. Канаттуулар фабрикасы шаарга жакын жерге курулуп, шаар калкын жумуртка, тоок эти менен камсыздайт. Балык чарбачылыгы ысык көлдө бар. Шаарларга жакын жерлерде көлмөлөрдө өстүрүлөт. Бал арыларын балчылар багат. Алар бардык жерде өстүрүлөт. Арылар бал, мом, прополис, ары уусун берет. Андан дарылар жасалат. Мал чарбачылыгы негизинен ар бир жерде өзгөчөлүккө ээ. Ал жаратылыш шартына байланыштуу. Билесиңерби балдар, Кыргызстанда мал чарбачылыгынан өндүрүлгөн азыктар дүйнөлүк базарда жогору бааланат. Себеби жерибиздеги таза аба, таза суу, тодогу табигый өсүмдүктөр алардын азыгы. Ошондуктан балдар, дагы бир эскертерим, улуу тоолорубузду барктай билели. Кана эмеси балдар, суроома жооп берсиңер. Сүттөн эмнелерди жасоого болот? Туура. Сүттөн сүзмө, каймак, жуурат, быштак, курут, айран жасалат экен, э? Экинчи суроом, мал багуу үчүн даярдалуучу тоюттардан эмнелерди билесиңер? Туура, бул суроома да туура жооп бердиңер. Тоюттарга
арпа, жүгөрү, беде, саман, чөп, мына ушулар кирет экен. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Үй тапшырмасы ата-энелердин жардамы менен үй жаныбарларын багуунун жолдору жана эрежелери жөнүндө аңгеме жазуу. Саламатта калгыла.